Бүгін Өзгөн районунун Мурзаки айыл аймагында 2 мектепке чейинки билим берүү мекемелери ачылды. Алардын бири 80 орунду болсо, бул балдар бакчасы 100 орунга ылайыкталган. Мында балдар үчүн бардык шарттар каралып, заман талабына ылайык жабдылган. Хан Баян Нур мектепке чейинки билим берүү мекемеси үй шартында ачылган болсо, учурда типтүү имаратка жаңыланган. Бакчанын өзгөчөлүгү заман талабына шайкеш келип, инклюзивдүү тайпа кошулган. Район аймагында мындай тайпа жок болгондуктан жергиликтүүлөргө муктаждык жаралып келген. Бул жерде ошол инклюзив тайпа кошулду кошумчасы, ошол менен өзгөчөлөнүп атат. Биз азыр заман талабына жараша сүйлөгөн балдар көбөйгөндүгүнө байланыштуу заманында инклюзив тайпа ачканга туура келип жатат. Мурзаки айыл аймагындагы бул бала бакча үй тибинде ачылып пайдаланууга берилди. 1,5 жаштан 6 жашка чейинки балдар кабыл алынат. 80 орунга ылайыкташтырылган. Мындай бакчанын ачылышы жергиликтүүлөрдү кубандырды. Эми садик ачылганы биз үчүн чоң байрам да. Туура. Тарбиянын башталаты садик. Биринчи үйдөн башталат, анан садиктен башталат. Бул деген чоң ийгилик. Эми ушул садикте турган жаш балдарга, мотурайган уул кыздарга биз тилегибиз бар. Келечекте жакшынакай ден соолуктуу, илим билимдүү, жакшынакай кадр болуп өссүн деген тилегибиз менен келип отурабыз. Кызым, чоң рахмат. Мына ошо көп балдарыбыз көп, бизде аябай көп ушулар. Ушулар ушу детсакка көңүлүн бөлүп, элге көңүлүн бөлүп, элдин жыргалчыгынан кичинекей ушундай көңүлдөрүн бөлүп, ушинтсе биз мына ата-энелер, апалар, мен мисалы үчүн чоң апа аябай сүйүнөт элек. Ушу Кудайым ошо жаштардын дитине ошолорду пулдуулардын дитине ошолорду салып турсун. Бала бакча менен эрте туруп келдим. Бала бакчасын Өзгөн районунун аймагында быйыл 15 балдар бакчасы пайдаланууга берилди. Алардын басымдуусу жеке ишкерлердин демерчилиги менен ишке ашырылууда. Аны менен катар республикалык казынадан каржылангандары дагы бар. Балдарды мектепке тартуу боюнча 16%тен бүгүн 29%ке чыгардык биз балдар бар. Эми бул ушу темп менен бара берсек, эми балдар Өзгөн районунда билимдүү балдарга шарт жаралат, эми окуусуна шарт жаралат деп эсептейм да. Ош облусунда 2 жаштан 6 жашка чейинки балдарды бакча менен камсыздоо көрсөткүчү 29%ды түзөт. Ал эми муктаждыгы 71%. Бакча тартыштыгын жоюу максатында жыл башынан бери 50 мектепке чейинки билим берүү мекемесин ачуу мерчемделген. Ошол 50 бала бакчанын 25тен ашууну ошо ачылып колдонууга берилди. Ал эми калган 25-ин ушул жыл этегине чейин ачып колдонууга беребиз деген ниеттерибиз бар. Бүгүнкү учурда Ош облусунда 45 миңге жакын балдар бакчасына барып атышат. Белгиленген тартип менен белгиленген ошол билим берүүнүн программаларында тарбияланып жатышат. Биздин келечекте дагы ошол бала бакчалар менен камсыздоо жаатында кийинки жылдарга дагы мындан дагы чоңураак пландарды коюу менен кыска мөөнөттүн ичинде ушу балдарды бала бакча менен камсыздоонун көрсөткүчтөрүн алдыга жылдырайын деген өтүнүчтөрүбүз бар. Өлкө аймактарында бала бакчаларды ачуу жаатында бир топ маанилүү документтер кабыл алынды. Анын бири үй шартында ачууда мамлекеттик стандарттарды минималдаштыруу мерчемделген. Тагыраагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана санэпид көзөмөлдөө борборунун корутундуларын алуу жеңилдетилген. Зарина Рахманбердиева, Нурдөлөт Аматов, УТРК Ош.